Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемендигин алган мезгилден тартып, алгачкы 10 жылда мамлекет оор экономикалык жана социалдык абалга туш болду. Бардыгын өкмөт чечип, өкмөт жасаганга көнүп калган эл экономика рыногунун ары-бери чайпаган катуу толкундарына ташталып калгандай эле. Трудное было время. Закрывались организации. Оор мезгил эле. Мекемелер жабылып, жумуш орундары кыскарып жатты. Жаштардын баары жакшы турмуш издеп кетип калышкан. Кварталда жалаң пенсионерлер менен аз камсыздалган үй бүлөлөр калышкан. Мен квартальный болуп турганымда элдин кыйналып турганын көрдүм. Коомдун камсыздоого муктаж катмарларына жардам берүүнүн жолдорун издеш керек болду. Слоям населения. Мурунку убакта как раз акча менет этилгенде элдердин жашоо турмушу аябай начарлап, элдер мында отдыхать эткенге дагы мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бардык тиричилик, коммуналдык жана социалдык көйгөйлөрдүн комплекси квартал жетекчилеринин мойнуна жүктөлдү. Тагдырдын өзү адамдарды биригүүгө түртүп жаткандай болду. Биринчи коомдук совет түзгөнгө чейин биз баары тең өзүбүз болчубуз. Өз проблемабызды өзүбүз чечүүбүз. Ана бул Баштабенкенин идеясы менен бул коомдук совет түзгөндөн кийин баарыбыз бир чогуу иштеп болгон проблемалар, болгон вопростор заматта чечиле баштады. Балыкчы шаарындагы алгачкы коомдук кеңешти түзүү демилгесин Светлана Баштабенко көтөрүп чыккан. Ал 91-жылдан тартып кары картаңдарга жардам көрсөткөн. Кыргызстандагы алгачкы бейөкмөт уюмду жетектеген. Ал үчүн адамдар менен тыгыз иштешкени, алардын күнүмдүк көйгөйлөрүн жакындан билгендиги жана социалдык маселелерди чечүүдөгү чогулган тажрыйбасы коомдук кеңеш түзүүсүнө түрткү болду. Мы понимали, что каждый, делая Ар бирибиз өз деңгээлибизде жумушун жакшы жасап жаткан күндө дагы жалгыздык кыла турганын түшүнүп турдук. Жалгыздын иши арылбай турганын түшүнүп турдук. Ошондо биригели. Ошол кезде Балыкчы шаарында пайда болгон көптөгөн көйгөйлөрдү биргелешип иштесек чече алабыз деген ой келди. назрели в то время в городе Балыкчы. Жаңыдан пайда болгон коомдук кеңеш тез арада шаардык коммуналдык кызматтар жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз мамиле түзө алды. При мэрии был создан общественный совет. В этот совет Мэрияга караштуу коомдук кеңеш түзүлүп, ага 13 киши мүчө болуп кирди. Биз шаардыктардын бардык көйгөйлөрүн жана керектүүлөрүн карап чыгып, талкууга алып жаттык. Жума сайын ар бейшемби күндөрү чогулуп турчубуз. каждый четверг, каждую неделю. В этом собрании Ал чогулуштарга сөзсүз түрдө Бресттин, тазалыктын, шаар суу каналынын жетекчилери катышып, бардык маселелер дароо чечилип турчу. все вопросы решались. Коомдук кеңеш менен Балыкчы шаарынын мэриясынын жигердүү кызматташуусу көп сандагы масштабдуу көйгөйлөрдү чечүүгө шарт түзүп берди. Иштин натыйжасы кыска убакыттын ичинде көзгө көрүнүктүү болду. По улице Приозерной была большая проблема. У нас Приозерный көчөсүндө бир чоң көйгөй бар эле. Жер алдындагы суулар өйдө көтөрүлүп, үйлөрдү суу каптап, тамдар урап калып жатты. Коомдук кеңештин жана мэриянын жардамы менен дренаж жасалды. Учурда биздин үйлөр мурункудай ным эмес. Көчөлөрдү дагы суу каптабай калды. у нас стали дома суши, улицы суши. Мурунку убактарда шаардын ичинде проблемалар көп болчу. Ошонун бир бөлүгү мусор жөнүндө. Анан биз моореке общественный совет создавать этилгенден кийин жакшы ийгиликтерге жетишип, момда даже кирип бараткан пляжга кирип бараткан мусор бачоктор коюлуп, тротуарлар оңдолуп, ошол кезде даже көчөмө көчө жакшы көчөлөргө премия катары 1 айлык бесплатный мусорларды алып кетип турчу. Шаар кадимкидей оңоло баштады. Көчөлөр таза, жарык, ыңгайлуу. Ал эми эң негизгиси балыкчылыктардын эртеңки күнгө болгон үмүтү пайда болду. После того, как Эт комбинаты ишин токтоткон учурдан тартып, Пролетарский жана Озерный көчөлөрүнүн тургундары суусуз калып калышты. Алардын борбордук суу камсыздоосу да жок эле. Бул биз үчүн жана бардык жашоочулар үчүн аябагандай чоң көйгөй эле. Ошондо коомдук кеңешке кайрылууга аргасыз болдук. Алардын жардамы менен алгачкы суу түтүгүн тартып келгенбиз. Мына ушинтип биз коомдук уюмдар түзүлгөндөн баштап биз ушинтип бизге проблема болуп калган. Ошо проблема чечиш үчүн биздин элдер антымча тыйын чогултуп, ошо тыйынга бу транспорт сатып алдык.
Алгачкы коомдук кеңештин түзүлүшү элдердин биргелешип иш кылуусу эффективдүү экенин көрсөттү. Ал эми мындай биргелешип иштешүү моделинин ийгиликтүү жарандардын активдүүлүгүнөн жана шаардык маселелерди көңүл сыртында калтырбагандан улам болду. Это была первая модель в городе Балыкчи, и на тот период мы сделали очень-очень много вопросов. Бул Балыкчы шаарындагы алгачкы модель болчу. Ошол мезгилде биз аябай көп көйгөйлөрдү чечкенбиз. Биз көп жылдан бери чечилбей келе жаткан 100 миңдеген маселелерди карап чыкчу элек. Бардыгын биргелешип жасадык. Ошол учурда ийгиликтүү иштеген модельди азыр деле кичи шаарларда, айылдарда улуттук деңгээлде колдонсо болот. Биз биргелешип гана биздин мамлекетибизди жакшырта аларыбызды көрсөтүшүбүз керек. Вместе мы, объединившись, можем сделать нашу страну лучше.